Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah 624 жылында жүз берген Бадыр казатынан кийин мусулмандардын саны күн санап көбөйүп, Арабистан жеринде бир ислам мамлекети курулган кабары калайым калкка белгилүү болгон эле. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандарга Аллах жолундагы шейиттик даражасынын пайгамбарлык даражасынан кийинки эң жогору даража экенин, Аллах жолунда шейит болгондордун карызынан башка бардык күнөөлөрүнүн кечирим кылынарын, ошондой эле шейит болгон кишинин жаны чыгарда чымын чаккандай гана оору сезерин айтып куш кабар берген болчу. Буларды уккан ар бир мусулман Аллах жолундагы шейиттикке шашылат эле. Мекке мүшриктери болсо кайгыга батып, аза тутуп жатты. Анткени Бадыр казатында алардан ар кимиси бир туугандарынан айрылышкан болчу. Мекке мүшриктери Бадырда өлгөн бир туугандарынын кегин алуу үчүн ызалары ичине батпай кайнайт эле. Акыры миладия 625-жылы Мекке мүшриктери айланасындагы уруулардан жардам сурап, иштери кекке толуп, тиштерин кайраган 3000 кишилик бирлешкен кошун даярдады. Расулуллахтын кичи атасы Аббас радиаллаху анху Мекке мүшриктеринин согушка даярданып жатканын бир парча кат аркылуу Расулуллахка кабарлап, мусулмандардын сак болууларын эскертти. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям дароо сахабаларын чогултуп, Мадина шаары ичинде коргонуу же шаар сыртына чыгып чабуулду токтотуу боюнча машура кылды. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям Мадина ичинде коргонуу согушун кылалы дегендер тарапта болсо да, көпчүлүк сахабаларынын шаар сыртына чыгып согушалы деген чечимине алда ыраазы болду. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям кошунун Мадинанын түштүгүнө 1 миль алыстыктагы Ухуд тоосуна орноштурду. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям ислам кошуну байрагын Мусаб ибн Умайр радиаллаху анхуга карматты. Атчан кошундун жетекчилигине Зубайр ибн Авамды, бириккен кошундун командандыгына Хамза ибн Абдул Муталиб радиаллаху анхуду шайлады. Мергендерден түзүлгөн 50 жаачы сахабаны Абдуллах ибн Жубайр радиаллаху анхунун башчылыгында Айнайын чокусуна орноштурду. Анткени ушул чокуда тар бир өткөл бар эле. Расулуллах бул мергендер аркылуу бул өткөлдөн келчү кооптун алдын алган болчу. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям жаачыларга абдан эскертип, бизди аркабыздан коргоп тургула. Жырткыч куштардын өлүп жаткан денелерибизге башын салганын көрсөңөр да, мен силерге киши жибермейинче ордуңардан козголбогула. Эгер биздин капырларды кырып, аларды буттарыбыз менен таптаганыбызды көрсөңөр да, мен силерге киши жибермейинче ордуңардан жылуучу болбогула. Аллахым, ушуларды аларга айтканыма сени күбө кыламын, деди. يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا Курайш мүшриктери майдан таласына келип кошунун ретке салды. Кошундун оң канатына Халид ибн Валидди, сол канатына Абу Жахилдин уулу Икремени башчы кылды. Атчан кошунга болсо Сафван ибн Умайя командан эле. Бирлешкен кошунга Абу Софиян, запас кошунга болсо Амир ибн Ас жетекчи болду. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям кошунуна: "Эй сахабаларым, сабырдуулук кылсаңар, бул жолу да Хак Таала силерге көмөгүн көрсөтөт. Биздин милдетибиз чыдамдуулук көрсөтүү", деди. Мушриктер Бадыр согушундагы ачынычтуу жеңилиштери айынан тезирээк өч алуу үчүн дароо ислам кошунуна чабуул баштап жиберди.
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. Müslümanlar qoşunu qaytarma çabul üçün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den buyruğun kütüp durdu. Bir gezde Rasulullah öz göçü жаңырған bir ündü takbir aytarı menen sahabalar Allahu Ekber dep çabulga attandı. فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا، وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى. Müslümanlardan hayrat görsötkөнü uşunçalık kapırlar çetinin jertiştep kırla başlagan bolçu. Müşriklerden Ubay ibn Halab akırkı jolu Rasulullah'a qaray atına kamçı baskan ele süyüktü paygambarыбыз mübarek kolundağı nayza menen anı atынан domulota çaptı. قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. طوفان المآسي طوفان مجرى أسرج Meyli sanca atынан, meyli dayardık jatынан Müslümanlardan bir top üstün bolgonuna qarabastan Allah'tın arıstanlarının can geçti çabullarına turuşluk beri albagan kapırlar jalpı жүздük maydan talasından kaça başladı. Müslümanlar düşmanlarda arkasından kuup жеңишке жеткенине işengenden keyin oljo toptoğu başladı. Döngsöde oturgan mergenler Müslümanlardan kapırlarda sürüp çıkanın görüp Rasulullah'tan buyruğunu esten çıkarıp öz turumlarını taşlap oljo çoğultuğa jönöp ketti. Abdullah ibn Cübeyr radiyallahu anhu alarda katu eskertken bolsa da bolgonu Rasulullah'tan buyruğuna adallık menen itaat kılgan 8 kişiden başka hiç kim ordunda kalgan yok. Mına öşöntüp emnesi bolsa da şudan keyin baştaldı. Düşmandan en akılman komandanı bolgon Halid ibn Walid'in gözü döngsödögü mergençilerde bolçu. Mergenlerden döngsödön alыстagının görgön Halid mümkünçülüktün gelgenin bildi. Al atcan qoşunun başlap mergenler turgan döngsödön aylanıp ötüp oljo toptop bu ara bolup жатқан musulmandardı arkasından gelip çaba başladı. Bar güçü menen kaçıp baratkan düşman qoşunu munu görüp daroo arkalarına qaytıp çabulga girişti. İslam qoşunu iki ottun ortasında kaldı. Bir de oңgo, bir de solga çurkap soğuşup жүрgön İslam batırı Hamza radiyallahu anhu Vahşi attуу bir kuldun atkan nayzasında şehit ketti. Abu Sofyan'dan ayalı Hendi Vahşi'ge Hamza radiyallahu anhu'du öldürүү bedelini azat kılуу bodaсын bergen bolçu. Hamza radiyallahu anhu şehit bolgondan keyin aralaşıp ketken saptar an sayın başalaman bolup ketti. Müşrikler köptögön musulmandardı şehit kılışkan bolçu. Al turgay bir top müşrikler tüzdön tüz Rasulullah'ты butaq alıp çabul başladı. Musulmanlar bolsa Rasulullah'a atılgan oktorgo göküröktörün qarmap Rasulullah'ты korgoo üçün denelerin kalkan kılat eli. Paygambarыбызды көздөй каптаган капырлар Аллахтын Расулу үчүн баштарын сайып койгон доо жүрөк сахабаларды басып өтө албады. Ошол кезде мушриктердин бири Утба Расулуллахты килейген bir taş менен коюп калды. Атылган таш Расулуллахтын мубарак жүзүнө тийип, анын эрдин бөлүп bir тишин сындырып жиберди. Ошондо асман жер титиреп кетти. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Amir attуу пасык мусулмандарга зыян салуу үчүн казган bir чуңкурга түшүп кетти.
Ошол кезде müşriktер Rasulullah öldürüldü dep ойлоп, Muhammed öldü dep kıykıra başladı. Müşriktер кубанычтан жайрап кетишкен болчу. Ali radiyallahu anhu menen Talha radiyallahu anhu Allah'tan elçisini çuңкурдан тартып чыгарды. Пайгамбарыбыздын жаралуу жүзүн көрүп катуу ачууланган Hazreti Hatib radiyallahu anhu пайгамбарыбызга таш ыргыткан Утбаны кууп жүрүп салгылашып, акыры аны атынан оодарып, башын кесип алып пайгамбарыбыздын алдына келди. Пайгамбарыбыз сүйүнүп, Аллах сенден ыраазы болсун деп ага дуба кылды. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, эгер менден бир тамчыган жерге түшсө, көктөн азап түшөт деп аккан кандарын мубарак алаканы менен тосуп алды. Анан бир аз тургандан кийин, "О Аллах, менин коомду кечир, анткени алар билишпейт" деди. Сахабалар Аллахтын Расулу түрү деп кыйкырган бойдон Расулуллахтын айланасына чогулуп, Расулуллахты коргоо үчүн өз денелери аркылуу эттен коргон жасады. Муну уккан капырлардын кубанычтары суу сепкендей басылып, Расулуллахты бутага алып ок жадыра баштады. Атылган октор сахабаларга тийип жатты. Кээ бир сахабалар шаадат шарбатын ичсе, кээ бири жаракат алып жатышты. Пайгамбарыбыздын башын көздөй учуп келген бир окко Талха радиаллаху анху алаканын тосо калды. Саид ибн Абу Ваккас радиаллаху анху аткан ар бир огу менен Аллахтын элчисине жакындамак болгон мушриктерди бирден атып өлтүрүп жатты. Буга сүйүнгөн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Абу Ваккас радиаллаху анхуга өз колу менен ок алып берип жатып, аткын: "Эй Абу Ваккас, ата-энем сага курман болсун" деди. Абу Ваккас Аллахтын элчиси айткан ушул сөз менен бир өмүр сыймыктанып жүрдү. İslam koşunu Uhud toğusun gözдөй çegine başladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jokerlerine: "Ey Allah'tın kulları, mına men Allah'tın elçisimin, men tarafka gelgili" dep çakırıp jattı. Allah bul jönündө bul ayattарды düşürdü. Sizler alarda Allah'tın kaloosu menen talkılagan кезде Allah'tın ubadası işke açtı. Kaçan gana sizler korkup, buyrukka karşı çıkıp, sizler jakşı көргөн nerseni Allah sizlerge körgüzgöndөн keyin gana sizler moyun tolgodуңар. Sizlerдің arаңарда bul dünyөнү каалоочулар жана акыретти каалоочулар бар. Ал sizlerdi сыноо үчүн алардан жеңилүү менен кайтарды. Бирок sizlerdi кечирди. Аллах момундар үчүн райым ээси. Бул унтулгус күндө Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям тайманбастан жаркыраган жарык жылдыздай ордунан жылбай эрдик менен күрөшүп, опол тоодой жүрөктүүлүгү менен, сабырдуулугу менен баатырлыкта сахабаларына өрнөк болгон эле. Аллах таала мындай деди: "Алсырабагыла жана кайгырбагыла. Эгер момун болсоңар, силер албетте капырлардан үстөн болосуңар. О момундар, жеңилип калдык деп алсырабагыла жана кайгырбагыла. Иманды болсоңор жогорусуңар. Эгер силер жаралансаңар, тиги коомго да ошол сыяктуу эле жарадарлык жеткен. Ошол күндөрдө адамдардын арасында айлантып турабыз." Müşriktер баштарын сайып салгылашкан, анын үстүнө бийикке чыгып алган мусулмандарга кайрадан чабуулга өтүүгө батпады. Аллахтын рахматы менен мусулмандардан коркуу көтөрүлүп, ар бир мусулман олтурган жайларында ширин уйкуга кетишти. Аллах таала мушриктердин жүрөгүнө коркуу салып, алар бул илахи коркунучтан улам аркасын көздөй чегине баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кереметтеринен бири алыстардан душмандын жүрөгүнө коркуу салуу болчу. Ошол илахи коркуудан улам Мекке мушриктери эгесиз, коргоосуз калган Мадинаны согушсуз басып алууга да алсыздык кылып, колдорунда эч бир мусулман туткун жок, түздөн-түз Меккеге карай жөнөдү. Күмөнсүз бул Аллахтын пайгамбарына жана момундарга берген бир рахматы болчу. Бул күнү момундардан 70 киши шейит болду. Алардын ичинде Хамза жана Мусаб ибн Умайр радиаллаху анхумалардай жигиттер да бар эле. Капырлар кеткенден кийин мусулмандар майдан таласына келип, шейиттердин жаназа намазын окуп жерге берди. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын буйругун эстен чыгарып, олжоо үчүн чокудан түшүп кеткен сахабалар бул каргашалуу жеңилишке себепкер болгондуктары үчүн аябай өкүнүп, кайгыга баткан болчу. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аларга: "Кайгырбагыла, кечирилдиңер, Меккенин фатхы жакындап калды" деди.
Uhud казатында bir жагынан опол тоодо иман, сабыр, тобокел жана Аллахтын тагдырына ыраазы болуу чегине жетип айгиленген болсо, дагы bir жагынан аз гана гаплет жана дүйнөгө берилүүдөй напсынын алсыздыгы себебинен оор сыноолор келди. Расулуллахтын буйругуна болгон аз гана гаплет согуштун тагдырын өзгөртүп, жеңиштин кечигүүсүнө себеп болгон эле. Bir канча кишинин каталыгы жалпынын жазага кабылуусуна себеп болуп, бардык мусулмандар оорчулукта калган болчу. Müşriktер болсо максаттарына жете албай, жалган жеңиштери менен шаттанышкан эле. Бул жалган жеңиштери менен алардын жүрөгүндөгү Бадыр казатынан бери сакталып келген ыза кектери пасайып, исламга болгон басым бир аз болсо да жеңилдеди. Алсырабагыла жана кайгырбагыла, эгер момун болсоңар, силер албетте капырлардан үстөн болосуңар. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah